биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Оштогу дарыядан баланын сөөгү табылды. Бүгүн 16 майда Оштогу Төлөйхан айылында Акбура дарыясына түшүп кеткен 12 жаштагы баланын сөөгү табылды. Өспүрүмдү кечээден бери ИИМ ÖКМ кызматкерлери жана туугандары болуп 250дөй адам издеп жаткан. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен силерге кайрылуумдун себеби мен блогер эмесмин, же журналист эмесмин, же атагым чыккан адам эмесмин. Жөнөкөй эле бир жаранмын. Мен азыркы учурда, мен өзүм 31 жаштамын. Азыркы учурда гемодиализ алам. Бөйрөк оорусу менен ооруп, гемодиализ алып, гемодиализ менен жашап келем. Бизге мамлекет бир жолу гемодиализге, бир жолу аппаратка жатканыбызга, 4 саат жатканыбызга мамлекет 6400 сом төлөп берет. Ошондо жылына миллион ашып берет да. Биз өзү пересадка бөйрөктү алмаштырганга муктаж адамбыз да. Биз бөйрөгүбүздү алмаштырганга донор таба албай, же алмаштырганга операцияга акча таба албай, ушинтип өзүбүз гемодиализ аппарат менен жашап жүрсөк, бизге өлгөн үстүнө көмгөн кылып гемодиализный центрден гепатит С деген оорусун жуктуруп койду, вирусын. Бул вирус канда өмүр бою калат экен. Муну дарыланбай койсоң, бул акыртуу алып келип сырыс печеньге алып келет экен да. Мындай айтканда, бөйрөктү алмаштыра албай аткан кезде боорду да алмаштырыш керек болуп, ошол нерсеге алып келет экен. Анан мен азыр Ала Бука шаарчасынан, Ала Бука районунан алам, гемодиализ таксыдан келип, Сарысерек жактан келем. Келип кетишим эле өзү 3 сааттык жол. 3,5 саат, 4 саатта жол. Киргенге чейин 1 саатта, биракка 1 саат, 2 саатта келет экен, 4 саатта келип берет экен. 4 саат аппаратта жатам. Кысасы ошол келип аппаратта жатып кетишим үчүн мен 1 күндүк убактым кетет да. Жер алимет кежи деген эмет алам. Биздин үнүбүз эч жака жетпей жатат. Заявление жаздык, арыз жаздык милиция кызматкерлерине, дайыны жок. 1 ай ашып кетти, 1 ай 2 ай кетип баратат. Жооп жок алардан дагы. Гемодиализ, бул жерде гемодиализ ачылганда ашып кетсе бир 2 же 3 адам эле гепатит болчу. Гепатит С, Б менен ооруган 2 адам бар болчу. Азыр болсо наоборот болуп калды. 40 канча адам гепатит, 2 адам соо болуп калды да. Анан бизге эч ким, мындай айтканда, эч ким деле көңүл бурбай атат да. Мен ушул демеге Эрлан Кокулов Калчыровичке да жаздым. Немеден эми жаш депутат деп жазган болчумун. Жок, ал жактан деле жооп жок болуп атат. Через электронный почтадан жазгам. Ал жактан деле уже неме жок болуп атат да, жооп пока келелик, 1 ай ашып кетти. Бирде ошол жазгандан кийин 1-2 жумадан кийин помощнигине жазып, WhatsApp номерин бергенден ошого жазып туразам, иштелип атат деген, кечээ 2 күн мурун жазсам, бүгүн 2 күн мурун жазсам, неме деди. Окуп эле жооп бербей койду. Мен өзүм гемодиализде жатат элем. Көзүм да слабый болуп калгандыктан биринчи жазганда Турамеш жазып олтурмун. Фамилиясын Турамеш жазып койдум да. Анан ошого жооп бербеди деп туура жазган үйрөнүп алып билбейм. Бүгүн 15 май экен. Мен жазганым уже 1 ай 5 күн болуп калды. Арыз жазганыма деле, эме кылганыма деле. Ошо менен дайыны жок, эч кимдин результаты жок. Анан биз эми азыр кайка барышыбызды да билбей атабыз да. Ташкөмүргө деген Минздрав келди. Минздрав келип текшергени келиптир. Мен ал жактан, ошол жакта алган адамдар айтышты. Мен ал жактан албадым. Ошол келип директордун комнатасына жарым саат отуруп эле кайра чыгып кетип болуптур. Бизге деген Ала Букага деген Минздравды чакырып атабыз дейт, жок, келген жок. Санэпидстанциясына жалпылап атабыз, чалып атам, мен лично өзүм чалып атам, мен эч нерсе кыла албайм, мен сени карай албайм деп атат. Частный территория деп атат, частный территорияны 3 жылга чейин жаңы зданияны карай албайбыз дейт. Туура карай албайт, бирок 3 жылдын ичинде ошо жалпы түшсө деген, аны барып карап текшериш керек болчу. Пайда. Бирок ал нерсе жок. Андай реакция жок болуп атат. Ошон үчүн видео тартканга туура келди. Урматтуу Садыр Жапаров президентибиз, УКМК башчысы Камчыбек Ташиев ушул агаларыбызга кайрылат элем. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Көз тени ломкуст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого
кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм, алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 19 14 30 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Бала бойдон түшүп калуусуна эркектер күнөөлүү. Белгилүү уролог Нурбек Моңголов НТС телеканалына интервью берип, түйүлдүктөгү балага эки тараптын тең 7 атасынын гени өтөрүн билдирген. Урологдун айтымында баланын жаралуусунда эркек кишинин ДНКсы начар болуп калса, бойдон түшүп калуусу мүмкүн. Андыктан бойдон түшкөн учурлардын 50%дан көбүндө эркектер күнөөлүү болушу мүмкүн деген. Асмандан карап кайырмакка илишти. Бишкекте жол тыгында тургусу келбей каршы тилкеге чыккан айдоочулар чекесинен кайгул кызматынын кайырмагына илинип жатат. Жолдогу тартипти караган инспекторлор аларды дрондун жардамы менен аныктап жатканын видеодон көрүүгө болот. Миллион кен, миллион. Жердин бети көрүнбөйт. Срочно чара көрүп бергибесеңиздер болот. Полига киретем. Карачы, мына кара тошко болуп жерге үйүлү. Секирип учуп кетип атса жакын барсаң. Бала сагын үстүндө көп экен аябай. Пока полига кирелик. Раскоп болуп аткан. Жумуштун жанында бир киши каза болуп кетти. Анткени машинасын жаап, таксист бала экен, же байке 35-40 жаштагы киши таксист саната менен келип коюп кетти. Айнегин сындырып ачып чыгарышты да, анан айнеги сынып турат. Машинадан уктап, ошо менен ойгонбой калыптыр. Ошондой. Ошон үчүн абайлаңыздар, машина уктабаңыздар күн ысыкта. Тем более бүгүн эртең күн абдан ысык. Анан негизи таксисттин жумуштары кыйын. Анан түн бою иштеп, видимо, келип мойканын жанына уйкусу келип, бир аз уктап турайын деп, ошо менен машинанын ичи ысып кеткен окшойт да. Ошондуктан абайлаңыздар, үйгө барып уктагыла, график менен дегендей. Машинанын ичинде уктагансаңыздар да айнекти бир аз түшүрүп коюш керек. Бул киши машинаны жабып алып уктап калыптыр да, анан бирөө ошо тыкылдатып эметип, анан айнегин сындырып ачып, азыр чыгарышып, ошо скорый келип, мына милицияда жүрөт. Ошондой жаман жаңылыктар. Что таксисттер өзгөчө абайлаңыздар. Өзүңөрдүн тааныштарыңар таксисттер болсо жиберип койгула бул видеону, чтобы баягы мындай ситуация болбош үчүн. Анткени эртең бүрсү күнү аномальный жара деп атат, 140 градуска чейин чыгат экен. Абайлаңыздар, баарыңыздарга салам алейкум. Алла таалам кечирсин бул адамды.